3-4 жылдан beri күзөтүп жүрөм сиздин немеңизчи. Кыргыз фасадтын немесинчи. Өзүм фасадты көздөдүм, ар кандай көрдүм. Онусун улам мен мунусун бардыгын көрүп анан сиздикине токтолдум. Сиздикинин баягы ичинде зымдары бар. Ооба. Жүндөрү да окшошпу? Баягы зымдарды көрдүк да. Илгери тандырга жүн кошот эле ошондой сыяктуу да. Неме жарылып кетпесин деп. Вообще сапатына сиздикине жетери жок окшойт деп элем. Кооздугу дагы жакшы. Кооздугу дагы очень мощный чыгат экен. Өзү кирпич мурдадан калбайт да. Өзү баягы үйдү кирпич менен баягындай кылып кирпич мурда десең ол баары бир чыкпайт экен немедегидейчи. Усталар келип баары мындай болуп калат, андай болуп калат. Анан кийин фасад кылып коесуң деп ошондо айтышты эле. 5 жыл болуп калды үйдү курган. Бул өзү кирпичкен да, кызыл кирпичтен. Анан шыбатып баягындай ысырак болот, ылай шыбак кылдырдым. Анан кум шыбак кылдырдым. Анын үстүнө травертин кылдырам дедим эле. Мен ойлоп калдым, ошол эменин ылай шыбактын сыртынан эле кылыш керек экен да. Кум шыбакка деле чаканын расход кетип калат азырчы. Мисалы расход эсептесеңчи. Кум шыбак еще өзүнө тартат экен буздакты депчи. Бунда баягы эме болгончо фольганы койду. Фольга коюп кылабыз деди усталар баягы пилайт этип. А так өзү деле ысыкты тартпайт, суук тартпайт окшойт бул материалчы баягы. Өтө эмеси сапатына, в общем, сапатына сөз жок. Уландын командасы кылды да. Улан аканын командасы. Өзүнүн эле мына Курман балдар экен. Биринчи жолу кылыш экен балдардын, усталардычы. Ошо бирөөсү Улан ака көрсөтүп берип кетти. Балдар биринчи жолу кылышын мен 1,5 ай келгенде билдим. Качан жолу кыласыңар десем, биринчи жолу дейт. Кылганда карасам, в общем, ошибка таба албадым менчи. Анан көргөндөр эме өтө сонун болуптур. Тегиз болуптур деп. Патрубкалар. Буну жыгач устасы деле, кафельщик де, отделщик, сварщик деле кыла берет да, бардыгын бир көрсөтүп берип койсоң кыла берет. Ооба. Ушу замазкасы кичине колду кармайт экен, бирок калган жери өтө эле жеңил экен. Краскасы тез болот. Краскасы тез болот экен. Краскасы күчтө сабыр баштаса кечкеде бүтөт да. Свет кандай чыгып тур экен жактуу? Чыгып тур. Кирпич свет деле кылсын да. Кирпич свет деле кылдым, баягы ар кандай өтө көп экен силерде. Ооба. Светке анан кийин онусун көрсөтөм, мунусун көрсөтөм, атама көрсөтөм, апама көрсөтөм, бир туугандарыма жөнөтөм группага, мына свет кандай. Анан өзү жарасы жеңил экен го, эртең бир челек краска экен, оңой эле экен. Алмаштырып алсаң деле болот экен кийинчи. Буга краскасын 10 жыл гарантия берип атабыз, бирок 10 жылдан кийин өңөшүп кетпейт, кичине эскирип калышы мүмкүн да, жаңы неме болупчу. 10 жылдан кийин кааласаң башка түскө бояп алсаң болот, кааласаң ушул эле цветке обновление кылып койсоң болот. Ошо айтпайм, бир челек краска экен эмеси. Валик менен эле тарс тартып бир күндө тартып коет экенсиң. Үйдө актагандай эле. Үйдө актагандай эле тартып коет экенсиң. Бирок жакшы краскасы деле кече жууп, баягы эме жууп калган жерлерин жууп, мойка менен жууп көрдүм. Анча жерлердичи. Кече анан бир апта жуубай тур дешти, бирок баары бир жуусаң боло берет. Жуусаң боло берет экен. Кургандан кийин болду да уже. Буну чачкандан кийин эле уже валик менен бергенден кийин уже 20 минуттан кийин кургайт. Ошо силерге Алла ыраазы болсун. Кыргыз фасадка. Мына коричневый, мына терезең коричневый болгон үчүн дагы мына чекелерин коричневый кылсын да, бул жерде көбү серый свет тандашат да, антраси светтечи. Жо. Болот. Мына терезенин четтери кыймылдабайт. Ошол вообще мына жерлери тээ бойдон мына анча травертин атам кылдырдым эле десеңиз. 4 жыл болду, укам үйлөнүп аткандачы. Ошондо кылдырдым эле, уже барсам жарылып кетти өткөндөчү. Травертин деле тартып кеткен, ошо мрамор окшоп калат экен бирок. Бирок уже жарылып кетти да. Анан мындай чекелерине Яман пөктөрүн сакып экен. Анын үчүн мына ошо мошун эле кирип кетет да пөктөр. Пөктөр мытып калмаса тас сүзүлүп кетет. Ооба. Эми ар ким немесин жараша, мына кыргыз фасадтын сапаты мощный экен. Ооба. Алла ыраазы болсун. Насып кылсын, үйлөрүңүз тойлор болсун. Рахмат ака. Сизге дагы ыраазы болдум, сиз дагы.